Караса пулеметчик да каза болуп калыптыр. Кой, буларды барып мен атайын деп жөргөлөп барып жаңыдан тиги пулемет мындатып атканда снайпер. Ошондо мамлекет тарабынан эч кандай ардагерге үй же мындай берилген эмес, э? Бага окоптун тегерегине немецтер келип, он мертвый, можно не стрелять деп кетип калышыптыр да. Азыр тетиги жердеги обстрелден аман эсен өтсөк, анда сен жашайсың. Мандарин будеттебе деген бойдон кетиптир да врач. Эртеси эле мандарин алып келип беришти. Туулган күнүнө кафеге барып отурушуп эле эметип калса, тең туштар айтыптыр да. Ай Тамара, сен маған күйөө тап бергиле деп баарыбызды кураттың эле. Мына ашкан өзүң эле таап алган турбайсың дешиптир да. Ак жол коомдук фонд деген фонд ачкан. Мама, атама деген бир комнат квартира берилди деп. Мына ушул үйдү берген. Ушул үйдү Бакиев берген. Саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар. Бүгүн биз өзгөчө инсандын үйүндө конокто отурабыз. Өзгөчө инсан үйүнө конокко келип калдык. Ал кандай десеңиздер, азыркы күндүн тынчтык жашоонун күнү көрүү десем болот. Ушул жердеги бизге тынчтык жашоону да алып келген бирден бир себепкер атабыз Урманбетов Асек атабыздын үйүндө коноктобуз. Азыркы учурда Асек атабыз чарчап уктап калгандыгына байланыштуу биз кызы менен маек алууга келип калдык. Саламатсызбы? Кандайсыз апа? Жакшы, Кудайга шүгүр. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Кандай жүрөсүздөр? Жакшы эле. Жакшы. Атабыз жакшы. Атам жакшы. Колдон келишинче жашоосун узартканга аракеттенип атабыз. Эми баары Кудайдын колунда да. Ооба. Болушунча аракеттенип атабыз. Жакшы. Атабыз азыркы учурда чарчап эс алайын деп уктап калыптыр. Бүгүн абдан көп адамдар куттуктап келишти. Анан эми 101дей киши чарчап калат экен. Көп деле отура албай калдык окшойбуз. Ошого байланыштуу 1 саат болсо жатып эс алып турчу деп жаткызып койсок уктап калды. Кичинекей баладай болуп. Жакшы апа. Апа сиз канчанчы кызы болосуз? Мен эң улуусумун. Эң биринчи тун кызымын. Кичинекейимден бери атам менен чогуу жүргөм. Турмушка чыккандан кийин эле атам деп эле атамдын үйүндө оокаттарын жасап, күйөөм баш болуп эле ошол жакта жүрчүбүз. Жолдошум эрте каза болуп калган. 37 жашында. Арты кайрылуу болсун. Мен 30 жашында жесир калгам 5 бала менен. Аял кишиге оор болот деп балдарымды атам багып берген. Сен өзүң иштегин деп. Ошону менен менин балдарым атам тарбиясын алып, азыр бир небереси өзүн карап атат мына. Баягы ар бир алган нерсеңди кайтарып бериш керек дейт. Мен атам аябай эрке кыз кылып чоңойткон. Китеп окуганга кызыктырган, мектепте жакшы окугандыгыма, география, историядан билим алганыма бүт баарын атам жардам берчү. Атам деген мугалим болсо, аябай кыйын мугалим болмок экен. Бирок кесибин бухгалтер кылып тандап алыптыр, эле жок, өмүр бою бухгалтер болуп иштеди. Бирок азыр деле мына мен 75ке чыкчакты чындап келсем, мен акча кармаганды билчү эмес экен. Мен атамды 2005-жылдан бери ушу Бишкекте карайм. Ошондон бери акча кармаганды үйрөндүм. Эмне кылсам эле акчам жетпей калчу да. Потому что беспланово тигин алып, муну алып эчтекен ойлобой өбүргү дебесиң, анан кийин акчасы жок каласың. Атам болсо планировка кылып, мондай план түзүп алып, продукт алганда көбүрөөк алып койсоң, кийинки айында өзүңө жеңил болот балам. Бирдеме башка нерсе алып аласың деп жүрүп, азыр үйрөндүм мен акча кармаганды. Оказывается, не все умеют деньги держать. Атама аябай кайраттуу, өзүн өзү бекем кармаган, эмоциясын оңой менен билгизбеген ушундай адам болчу да. Анан балдардын биз эми балабыз да, тентекпиз да.
бир жаман сөз айтып тилдеген жок. Айрыкча кыздарга вообще сүйлөчмөс. Мамашабыз урушса, сен унчукпай тур. Бери жиберчи, мен өзүм сүйлөшөм деп туруп, жылма иштерди бүтүрүп койчу. А өзүбүз уялып калчубуз да, ушундай кылгандыгыбыз үчүн. Даже аял киши кызга үйрөткөндө мамашам көп иш жок болчу. Атам үйрөткөн бар. Ошон үчүн мен кичинекейимде аябай карап, китепке кызыктырып, мен 1-класска киргенде эле уже окуганды билгем. Жомокторду окуп келет, интересный жерине келип туруп, муну тамга таанып окуганды үйрөнгөндөн кийин өзүң библиотекадан барып алып окуйсуң дечү. Ошол сказканын аягын чыгыш үчүн жанталашып, тамгалашып жаттап окуганды үйрөнгөм. 1-класска киргенде эле библиотекага барып жазылып, ал жомоктордун баарын аягын окуп чыккан. Атайым мындай чоң блокнотко окшош туруп жасап берген атам. Кайсы сказканы алып окудум, мен жазып коем. Библиотекадан. Ошентип отуруп көрсөм, мен өзүм окуган мектептин библиотекасын баарын окуп саттырмын да. То, что менин возрастыма жараша келе тургандардын баары. Ошентип мени китеп жинди кылган атам. Мен дейин десем, көрсөм менин 5 бир тууганымда ошондой экен. 5 уул бар, Жок, 3 эркек, 3 кыз болчубуз. Бирөөсү каза болуп калды, азыр 5-өөсү барбыз. Канча небере, чөбөрө? 65, 68 небере, чөбөрө кыбырасы бар атамдын. Машалла. Аябай жакшы да. Бул атам согушка 1942-жылы мартта кеткен. Ошондо бул киши 18-де болот. Кетип, Улан-Удэ деген шаардан 1 жылдык офицерский училищеден окуйт. Андан чыккандан кийин атамды Белорусский округтун военный эмесине жиберип, 735-чи стрелковый полкко жиберет. Ошо жерге барып, анан командир взвод болуп, согушка кирип калат мындай возрастында. Көп эле согушуптур. Белоруссиянын токойлорунда, көбүнчө Украинада болуптур. Жарадар болгондо да Украинадан жарадар болгон. Ошол жерде аябай катуу тапшырма берген экен. Немистердин боеприпастары менен продуктыларын өткөзбөйсүңөр. Колуңардан келишинче до последнего вздоха держите. Рубежи деп приказ келген экен. Карап турса, атам жанында дагы 2 офицер бар экен. Ал экөөтөн каза болот, снайпер атып салат. Караса, пулеметчик да каза болуп калыптыр. Кой, буларды барып мен атайын деп жөргөлөп барып, жаңыдан тиги пулемет менен атып атканда снайпер бут катып, атам катуу жарадар болот. Анан артка жылып, башка бирөөлөр келип, ордун басып, анан өзү баратып, баягы бомба түшкөн чоң окоп болот. Ошол окопко түшүп кетет. Бир буту вообще эле сүрүлүп калыптыр да. А жерде жатат, эми ким көрөт мени деп 2 сутка жатат окопто. Баягы окоптун тегерегине немистер келип, он мертвый, можно не стрелять деп кетип калышыптыр да. Ал кезде санитарлардын көбүндө кышында итке чананы кошуп сүрөтүп алышчу экен да. Ошондо бир санитарный ит чанасы менен санитар менен келатып, баягы окопто жаткан солдатты почувствовал, ошол жака жүткүнүп эметсе, караса жатып тургандан кийин, да он уже умер, наверное, что-то дергайся, давай вперед десе, ит жылбай коюптур да. Анан окоп тиги санитар ылдый түшүп эметсе, атам онтуп атканын көрүп, анан кийин чанага жүктөп алыптыр. Чанага жүктөп кетип баратышын айттыр, эми Кудайга жалына бер. Азыр тетиги жердеги обстрелден аман эсен өтсөк, анда сен жашайсың. Айла жок, ок тийип экөөбүздөн өлсөк, анда маган обида кармаба дептир да. Тим эле чуулдап октор өтүп атат дейт. Ошондо баягы бутум таза болсо минтип буйтаганга аракеттенет элем дейт. Денем кыймылдабай калган дейт, муздактан. Тиги кандын баары агып отуруп тоңуп калган да. Эптеп өтүп кеттик дейт. Анан бир аз жерге чейин жылып баргандан кийин тиги санитар айтыптыр: у тебя счастье большое, благодари Бога деп анан госпитальга алып барыптыр.
Ал жерден көрүп анан бутунан ампутация жасап 24 саат вообще без сознания өлүктөй болуп калыптыр да бул киши. Палатадан жатканда эмнегедир мындай эми кыргызча айтканда түш көрүп өзүнүн чоң атасы кирет түшүнө. Ал чоң атабыз 104кө чыгып каза болгон. Ажыга барып келген, ал кезде ажыга жөө барып келишчү. Азыркыдай самолет кайда? Аны аябай уважаемый киши болот айылда. Ошо кишини атамдын энеси баккан. Постоянно ал кишиден батасын алчу экен да. Айланайын атаке, ушу жалгыз балама батаңды бере көр. Ушул аман болсун деп эле сурана берчү экен. Бир күндө 3 мал тамак берчү, 3 мал. Ошол киши түшүнө кирип, ай, Асек, сен кайда баратасың дептир да. Иши кетип баратам, ушу жака келейин дегем дептир да. Ай, биякта саган орун жок. Сен тиякта атаң менен энең күтүп атат. Бар ушу жака бар, ата энеңди бак деп туруп. Момда түз кетсең чыгасың деп коет экен. Ошо менен кетип баратам, анан эмнегедир көзүмдү ачыптырмын дейт да. Анан жанындагылар чочуп кетиптир. Он же умер, он открывает глаза. Скорее зовите врача деп. Анан врач келип, жака чапкылап, мени таанып атасың, мен киммин деп сураптырдан. Ак халат кийип турасыңар, врачсыңар го дептир. Ооба, туура айтасың. Жакшысыңбы? Жакшы элемин дептир. Эмне жегиң келет десе, мандарин жегим келет дептир. Мандарин будеттиби деген бойдон кетиптир да врач. Эртеси эле мандарин алып келип беришти дейт. Ошону менен акырындан жакшы болуп кеттим деп. Анан ортодон буту жакшы болуп, протез алып келип, аны тагып, ага көнгүчөктү бир где-то жарым жылдай өтүп кетсе керек после ранения. Демобилизация кылып, 2 группа инвалидность берип, атамды үйүнө кетиришет. Ошондо 44-жылы августта үйүнө келет. Ал кезде балыкчыда портовый городто пароход болгон. Ал кезде машина жок. Элдин баары ат араба менен жүрчү. Ат арабасы барлар. Анан бул киши пароход менен биздин Жетиөз районунун Кызыл Суу деген айылдын портуна келишет. Порту менен пристанина. Пароход жакындаганда атам караса, ушундай чуркап эсип, көйнөгүнүн этегин мындай көтөрүп алып, энеси чуркап келаткан экен. Анан атам ойлоп турду, Кудай атам, мен деле эч кимге кабар берген жок элем. Каяктан угушкан булар деп. Атам түшкөндө энем кучактап ыйлап, Кудайга аябай жалындым эле. Жалгыз балам эле. Бир буту жок болсо да, бир колу жок болсо да аман келсе болду. Эчтекесинин кереги жок. Көзүн жылтыратып эле аман келсе болду. Айланайын атаке деп чоң менен атасына жалынып, арбагыңды колдой көр дедим эле деп энеси кучактап ыйлап тосуп алыптыр. Энеси менен кучакташып эсине келгичекте көзүнүн жашын төгүп атасы келиптир. Анан үчөө үйгө келсе 2 карындашы болгон. Ошонун кичүү карындашы чоң энем айтыптыр да. Эне, байкем келет ат. Тозбойсуңарбы деп. 3-4 жолу айтып ийиптир да. Атаң көр бул кыз бала беришти дечү эле деп анан кемпирөккө жөнөптүр да. Чоң атам пароход келген күндөрдү билчү экен да. Ошол күндөрдө күндө жөө барып тосчу экен. Келип калабы деп. Күтчү экен. Карындаш чуркап чыгыптыр да, мен айтпадым беле байкем келет деп. Мына байкем келди деп атамды бутунан кучактаптыр да. Анан бир буту жакшы да, экинчи буту жыгыштай болуп, нечувствительный сезилет го. Артка кетенчиктей түшүптүр да. Эне, байкем буту кайда дептир да. Ой, жерге кирди сайраган. Мунун бутунда эле турбайбы дептир да, анда чоң энем деле билбептир. Анан ушинтип бир бутум жок апа, согушка берип келдим десе. Ай балам, 2 буту жоктордо жүрөт. Керек болсо 2 колу жок, 2 буту жогу да бар. Аман келгенине сүйүнөйүн балам. Кудай бериптир. Кудай менин деген сыздап жалынганымды угуптур деп түлө беришиптир. Атам айылда ал кезде эми баары эле же баласын, же күйөөсүн
жедагы туугандарын жоготкондор көп болгондо. Баягы көчөдө чаңдатып ойногон балдар жок. Кирип чыккан эркектер жок. Жалаң эле улгайып калган аялдар, ат арабаны айдаган эле аялдар. Баягыны көрүп атам заманасы аябай курулуптур. Таң көрөм, бүт баары жок. Ушу билейген айылдын эркектеринин баары өлүп калдыбы деген ойго келиптир да. Колхозго барып сүйлөшүп 6 айлык ал кезде каракол болсо керек. Андан кийин пржевальский болбоду. Ошо шаардан барып 6 айлык бухгалтерский курсту бүтүп, анан бухгалтер болуп иштей баштаптыр. 46-жылы үйлөнүптүр. Анан чоң атам менен чоң энем айтыптыр, балам, бияктан иштегенде деле көтөрүлбөйсүң го. Башка жакка бар иште дептир. Кыйналып кетесиң бияктан деп. Анан атамды Ошко жибериптир. Ошко ал кезде Советский район Каракулжа селосу айыл өкмөтү азыркыча. Ошо жакка барып сельподон иштейт. Анан мен төрөлөм 49-жылы. Оштон төрөлүпсүз. Оштон төрөлөм. Андан менден кийин 2 иним төрөлөт. Ананчы жанагы сөзгө кайрылгым келип атат да, ошондо мамлекет тарабынан эч кандай ардагерге үй же мындай берилген эмес, Атам деген 2005-жылы бул шаарда жашаган, тиги Гогольда 1000 мелочный магазини бар го, 9 этаж. Ошондо жашаган Балтабаева Тамара деген апа болгон. Ал да согуштун ардагери. Атамды 82 жылдык маарекесине чакырып келиптир. Протезный заводдон протез заказ берип атканда. Анан мен келсем, атам айтты да, монда бир кемпир келиптир, мени тиги маарекесине чакырып деди. Сүрөтүн карасам, аябай жакты да мага. Ата десем, ме дейт. Ушу кемпирди алып берейин десем. Ай балам, дагы эмнени айткан атасың дейт. Жок ата, мен чын эле айтып атам. Эмне? Экөөң эмне талашып урушасың? Экөөң азыр согушта ким кандай болду? Эстеп коюп, бир чыны чайды ичип отурганыңар жакшы да. Ооба. Биздин жашообуз өзүбүздө. Сен өзүң бук болуп кетесиң десем. Ай жок балам. Албай эле коеюнчу деди. Сени кичин дедим да унчуккан жокмун. Үйгө Сарыга бардык, Сарыга барсак как раз биз эме бермекпиз. Айылда деген бар 9-майда Орозо айтта чогулуп очередибиз менен тамак беребиз да айылыбызга. Ошондой бермекпиз. Аны берип коюп анан кийин атаны жаткызып атсам эле телефон чалып калды. Алсам, алло деди. Угуп атам апа десем. Ай, сен Марикасыңбы деди. Ооба апа десем. Асисек кайда ошо бири тамганы баса сүйлөгөн киши эле. Атамды эс алдырып аттым, сен берип койчу трубканы деди. Атама бердим. Ай, Асисек, сен келем дебедиң беле? Деди. Анан кийин, ай, эме таң атсын анан сүйлөшөлүк деп эле атам мага берип эле унчукпай калды. Мен барам дегенди уккан эмесмин да. Анан возрастка чыккан киши апкарып кетти, уялып кетти, эмне дерин билбей жаман болуп кетти да. Анан трубканы коюп, ада жатып эс ал. Эртең мен сени Бишкекке кетирем деп уктатып жаткызып коюп, анан балдарга айттым, ай, давайте сууну ысытып коелу казанга. Эртең мен атаңды жуундуруп, эчтеке ичпеген, эчтеке көрбөгөн эме кылып туруп, тойып өтүп туруп кемпирди айдап ийели десем, азыркы уулум күлдү. Бул эгиз да. Эгиз. Түгөйү бар айылда. Мама, анан туура болобу дейт. Мен айтканды жасай берчи дедим. Эл кеткенден бир жамбаш улубузду кандан деп. Боорусогу менен бир бутылка коньяк, бир бутылка шампанский деп портфелине салып, бир коробка шоколадын баарын даярдап койгом. Тиги бабичеге устукан деп. Эртең менен эрте тургузуп, жуундуруп, тамагын берип, ата, муну кий, мунуңду портфелге салып койдум. Барсаң кыздар тосуп алат. Кемпириңдин 82 жылдык маарекесине барып кел. Эмнен кетип атат сен? Барып учураш, эл менен тааныш. Балким сен жазып аткан китептериңе жардам болот.
эл менен таанышасың главное. Десем, мынчыкпай калды. Экөө алып барып туруп, автобуска тосуп туруп эле салып ичти. Кыздар бияктан тосуп алды. Анан бабушканын туулган күнүнө кафеге барып отурушуп эле эметип калса, тең туштар айтыптыр да. Ай, Тамара, сен маған күйөө таап бергиле деп баарыбызды кураттың. Мына ашкан өзүң эле таап алган турбайсың дешиптир да. Атам унчукпай калыптыр де, андай да он редко теряется, но тут он капитально растерялся. Тең туштар келип тамашалашып антип минтип отуруп эле. Ошону менен кеч болуп кетет кафеден кийин. Анан кетейин такси чакыр десе, ай, Асек, үй деген кеңири. Караңгыда барып кыздарды кууратып, алар да жумуштан чарчап келди. Бас жатып алып эле эртең келип кыздардын өздөрү алып кетет. Деп эле кафеден чыгарып эле үйүнө киргизип кетиптир. Тамара энемдин өзүнүн баккан кызы бар болчу. Турмушка чыккан эмес беле? Турмушка чыккан, Балтабаев деген кишиге турмушка чыккан. Он был оперным певцом. Анан каза болуп калыптыр. 5 жыл болуптур каза болгон. Ошол кайнесинин кызын багып алган экен да. Ал киши өзү төрөбөптүр. Согушка чейин бир казакка турмушка сатып ийишип, Тамара энемди. Андан бир кыз төрөп ажырашып кетиптир. Она не захотела жить с ним. Согуш башталып калганда, мен согушка барам деп эле даярданып, атасынын энеси суранса да болбой коюптур. Бир эле жалгыз кыз экен да. Анан атасы токмокко чейин алып келип, узатып, мен дайыма күтүп турам ушул жерде болам деп кетириптир. Эми согушта деген сазда болуп калат. Карда жатып калышат, ар кандай болот да. Может быть, простудилась, ошо бойдон төрөбөй калыптыр. Анан ошо кызын чакырып, жаңылды. Атам чакырып алыптыр. Ай, сен биз менен чогуу бол. Карганда энеңди чай кайнаттырмак белең деп коюптур. Фактически эми бул киши возрасттагы киши эл кандай сүйлөйт билет да. Артын качырып тиги кызы жанына эле кетиптир. Анан эртеси менин 2 кызым чакырат. Барса эле карап туруп эле. Атай эмне болду, кеттикпи десе, балам кеттик дейт. Анан кыздарым айтыптыр да, Тамара энем. Ай, алып кеткиле, айылга барсын, кайра келсин, мен күтүп турам бул жерден деп. Аны мага кыздар айтып атпайбы, мама. Аябай жакшы кемпир экен, сүйлөгөндө орундуу, өзү жүзү да жугумдуу, жакшы кемпир экен деп. Ошон үчүн мен атаңа алып берейин деп атпаймынбы десе, ай мама туура кыласың давай биз да колдойбуз деп сүйүнүп калышты да. Анан айылга баргандан бир жумадан кийин кайра кетирдим. Как раз ошондо 4-5 май болуп калган да. Анан бул экөөнөн барып, дети ботанический сад Ахунбаеванын башындагы интервью алышат. Ошондо кандай болду эле, согуштан тааныштыңар беле, же эми таанышып атасыңарбы десе, биз экөөбүз 2 бөлөк фронтто болгонбуз. Бул жерден таанышып калып эле, ошентип экөөбүз жашап атабыз дейт Тамара эне. Атам тишин тиштеп эчтеке да аябай калат да, себеп это уже обнародовалось. Анан үйгө келгенден кийин, ай Тамара, мен сени ошентип айт дедим беле. Экөөбүз четиши элекпиз. Экөөбүздүн кыялыбыз балким келишпей калат десе. Эмне деп атасың, кайда кетмек элек келишпегенде. Согушту көргөн кишилердики келишпей калмак беле деп коюптур. Ошентип биз уккандан кийин эле атаңдын озурайын кемпир туура эмес сүйлөп ит кылды. Ушинтип экөөбүз жашап атабыз дебедиби деди. Эң эле туура айтыптыр дедим. Все-таки зенитчица болгонун сизге көрсөтүптүр. Огу жоктур эле атып туруп жанына түшүрүп алган турбайсыз деп коюптур. Балдарды чогултуп бир туугандарымды. Мындай кылганда болбойт. Улуу жаштагы кишиге барып, балдары чогулуп барып нике кыйып берели. Неберелерине кандай эме болот. Улуу сакалдуу башы менен никеси жок жашаган бул туура болбойт. Десем, жана композитор иним кичине туура эмес көрдү. Анан айттым, ай Сазбек, сенин аялың жаныңда. Сен эмне болсоң да күчүңдү дагы, ачууңду да ошол кемпириңден чыгарасың. Бул кимден чыгарат? Менден чыгарабы, сенден чыгарабы? Анан ичине түшүп кетсе, кой, туура болбой калат.
Бул кишиге байбиче таап бериш биздин милдет. Башымды оорутпагын, келсеңер келбесең келбей эле кой деп тиги көлдөгү бир туугандарымды алып бир коюбузду салып алып борсок сорсок жасап алып келбейбизби? Келсек атам силерди ким чакырды дейт. Эч ким чакырбайлы, өзүбүз учурашалы, энебизди көрөлүк деп келдик десем. Мунуңар туура эмес, айтып туураны келбейсиңерби дегенде Тамара энем айтты. Ай, эмне болуп атасың сек? Балдар келгенде айланайын деп туруп чай бериш керек. Сен аябай ырыс табышка экенсиң. Кой антпе. Жүргүлө балдар, чай ичебиз деп туруп кухняга алып кетип калды, атам залда калып калды. Атама барып, ата, биз жөн келген жокпуз дедим. Бир койбуз ала келдик. Азыр молдон чакырып келебиз дагы, малды союп туруп, экөөңөргө нике кыябыз. Абышка кемпир болуп жашай бергиле. Десем, эмне дейт? Молдоңдун кереги жок, мен өзүм менен нике кыйып коем дейт. Ата, сен илгери ишенчүмүсүң. Азыр ишенесиң Кудайга. Көп сүйлөбө. Биз менен спорить этпе, биз деле куйругуңду басып келатабыз десем унчукпай калды. Анан Тамара энем айтты. Ай, силер кыйын экенсиңер деп туруп. Койду сойдуруп, казанга эт салып коюп, бышкан кезде анан молдон алып келдик. Көрсө орозонун эң биринчи күнү экен. Ошону менен экөөнү нике кыйлып, жакшынакай Абышка кемпир болуп экөөң жетелешип, ордендериңердин баарын тагынып алып, кийип алып, чыгып тургула көчөгө деп коюп кеттик. Экөө 3 жыл жашады. Ошондо мен как раз биякта болчумун. Экөө айтып калды. Атам айтты, көлдүн баалы келиптир. Деди, Гоголь көчөсүнө. Сен көтөрүп келип кой, анан кет көлгө деди. Макул деп алдап келдик. Анан энем отуруп бал менен чай ич балам деди. Эне мен бал деле жебейм, аллергиям бар. Десем болбой койду. Анан отуруп кашыктын учу менен уз десем, аябай мындай приторно сладкого, горьковатый кичине вкусу бар экен. Аябай күчтүү бал экен да. Жок, эне рахмат деп эле байкап жегиле деп кеткем. Эртеси кызым чалды, мама, энемдин бети деген аябай шишип, көз ачылбай калыптыр деди. Ай, энең аллергия болуп аткан турбайбы, срочно скорый чакыр. Противоаллергический бирдеме жасап кетишсин. Мен эртең чыгам жолго дедим. Аябай эме болуп, өпкөсүнө түшүп кеттирди. Ошондон отек квинка болуп, каза болуп калбады. Кайсы учурда каза болуп? 3-4 күн жатты. Өпкөгө түшүп кеткенден кийин суу толуп кеткенден кийин удушие берип каза болуп калат. Кайсыл жылы? Ой, я точно даже не могу сказать, не помню. Көп жыл болду. Да. Артайлы болсун. Так, 99. 2009 жыл десем болот. 2009 жылы атам Гогольде турчу да, байбичеси менен. Баягы как муж өзүнүн ишаратын кылып карашын өткөзүп берди, калган кыздар жасады, тууган тушкандары. Анан үйүнө келгенден кийин ал атам энем менен болбой атып баккан бир кыз бар дебедимби? Ошого анан кийин дагы бир сиңдисинин кызы бар экен. Ошол экөөнү бирден комната кылып, дарственный кылып, через нотариус жазып берди, атып атам болбой атып жаздырып берген. Анан бул кишине айтышты, эми биз бул үйдү сатабыз. Сиз айылыңызга барасызбы деп. Анан менин кызым айтты, айылга барбайт. Мен үйүмө эле алып кетем деп. Ошентип отурганда ал кезде соцфонддун чоңу болуп Султанов иштечү. Жардамчысы болуп Абылгазиев иштечү. Экөө келип, атама көңүл айтып, анан кийин эмнеңиз бар, эмнеңиз жок деп сурашты да, эмнеден кыйналып атасыз деп. Болгону байбичемдин үйүндө туруп аткам, эми бул үйдү деген дарственный кылып бейки кызына берген, мен айылга кетем го деди. Бирок кызым, небере кызым жибербей атат деп эле койду. Кетип калышкан. Буквально через неделю анда Бакиев болчу бизде, президент болуп.
Кызым чалып калды көлгө. Мама, атама деген бир комнат квартира берилди деп. Мына ушул үйдү берген. Ушул үйдү Бакиев берген. Учкантайдан келдим. Келсем, ооба, бир комнат үй берди деп коюп, атам кенебейт. Анан өзүңөр билесиңер, государство салган үй всегда недоделкасы көп болот. Ооба. Кызым деген ушу жумушун таштап салып, 4 ай добивала. Мурекинде крандардын барын тең, онда моюндары шылкылдаган крандар болчу. Ошонун баарын оңдоп, баарын даярдап, жаңы ок атап келип, идиш-бидиши менен молардын баарын тизип коюп, анан кийин тамак жасап туруп үйүнөн алып келдик. Мына ата үйүң, жашай берем деп. Ошентип коюп, анын ортосунда атам 75-ке чыкканда ыр жаза баштады. Китеп чыгарып. Ак жол коомдук фонд деген фонд ачкан. Атаңыз? Ооба, благотворительный фонд болчу. Жанагы чыгарган китептерин сатып, акчасын чогултуп, через соцзащиту малоимущий үй бүлөлөрдүн баарын тизмеге тиздирип алып, 2 миллион 300 000 сом жардам берген. Это все документально, все доказуемо дегенде, не просто пустые слова. Ошол жылдан бери үй каралган жок. Жок. Сиздерге берилген жок. Атамдан мен өзүм айттым, ата, ушул бойдон турбайсың. Барган сайын көзүң көрбөй баратат. Кулагың укпай баратат. Сизди карап бакканга да киши керек. Анан кандай кылып ушул жерге батабыз? Үй сурап көрбөйсүзбү десем. Жок, мен сурабайм. Илгери деди, бири кенеде үйгө 10 баласы менен де баткан кыргыз. Такыр тиле албай койду, анан жон койдук. Түшүнүктүү. Азыр болсо, мына күндүз уктап алат. Ооба. Түнкүсүн уктабайт. Анан балам диванда жатат да залда. Ар кайсыны сүйлөп, ар кайсыны айтып, бывает телевизорду включает алат, 24-кө коюп коюп, кыйкыртып коюп коет. Астыбыздан муну койгулайт. Ата кичирейт дейт. Ушинтип уктатпайт. Мен биз жатам өкө кичине үндөрү катуу чыкканда туруп барасың да. Сен ким чыкырды, бар, жата бер дейт. Мен ушул жерге жата аласың. Жок. Унутпай калам, отурам төшөктө. Отуруп. Малда Нур, блин, эмне кылсам мама дейт. Ай, давай, могу столду тияка коелук дагы, узунсуң биягына жат, мен биягына жатайын. Деп экөөбүз ошентип жатып алабыз. Эми когда жаңында вполне взрослый бала жатса, биягында энеси жатса, ему тоже неспокойно спать не может. И я тоже спать не могу. Ошентип кыйнала беребиз. Азыр кээде айтам чарчаганда, давай сен бияка эле жат, мен тетик проходка эле жатайын. Жана бут кийим чечкен жер русский го. А жерге мен гана батам, менден башка киши батпайт жерге. Эң кичинекей эмеми. Ушул жерге жатам. Жайдын күнү былтыр аябай ысык болбодубу? Кондиционерди иштетип коюп, мен ошол жака жатып аттым. Нурбек салга жатып атты. Ушундай кыйынчылык болот. Небере чөбүрөлөр келип атам жанына отуруп, ызы чуу кылгысы келет. Негиде Батпайт. Батпайт. Анан карыган киши мындай карыган сайын жаш баладай болуп калат дейт го. Тарынып, ошондой болуп калса керек. Кичине эле баягы өзүнүн немесине жараша айтып койсоң, тарынып 2 күн кечкен менен сүйлөшүп ары карап жатып алат. Нурбек ортого түшүп атып эндешебиз. Эркелейби сиздерге? Ооба. Эки аябай, Башка балдарын көп маани бербейт. Уруша кетет. Бар кетсең эч ким чакырган эмес деп. Жана композитор инем келгенде айтат да, сени ким чакырды, эмне келдиң дейт. Келсең эмне келдиң дейсиң ата. Келбей койсом, эмесиңе келдиңби дейсиң. Эмне кылсам жагам дейт да. Жакпай эле коймогай. Кетип калат. Ай, эми ушу жүзгө чыккан башка тең келесиң, отур чай ичели. Кандай немесиң сен? Ай, өмүр бою кыялына чыдап келатам, өлбөй келатам го. Дагы чай ичип жүрүп, ушинтилер да эмне минтет деп калат. Сен тоң экениңди билет. Ошон үчүн кыялын көрсөтүп атат. Көтөрүп койду.
А сен бала кезіңде қанша қиялын көтерді, қанша тентегіңерді көтерді. ооба. Ошондо эске алыш керек да. Ооба, сөзсүз түрдө. 10 баланы ата эне багат. А 10 бала биригип бир ата эне бага албайт экен. Кээде таарынамда бир туугандарым, ой бирөөң келип кичине сурап, бар мынча күн эс алып келчи, биз карап туралык деген күнүңөр болобу ия деп. Ой эже, биз ошентип сени кетирген күнүнө кайры куп чыгып сени айдап келет атаң. Сизге көнүп калыптыр да. Бизге көнүп калды. Такыр эч ким эметпейт. Айрыкча азыр памперс тагынат да. Эртең менен кечинде балам замена жасаганда ваннага алып кирип жууп тазалап, ваннага түшүргөндө бүт денесин баарын байкап чыгат, где надо там он пробреет, почистит, сакал мурдун алып туруп той жаткызат да. Башка бирөө келип караса, же бетин кесип, же кол бутун жулуп алчудай болот. Такыр жулатпайт. Өткөндө түгөйгө келгенде, ата келиң, мен алып барып жундурайынчы. Ай, таңдозу сен Айбексиң? Жок. Нурбек, Нүкө. Ийин десе, бас өзүң алып бар деп. 2 жыл мурун ковидтин учурунда. Атам ковид болду да. Ковид болду. Очень тяжело перенес. 1,5 ай инфекционныйда жатты. Ошондо больницадагылар жакшы эле карадыбы мамлекет тарабынан? Жакшы эле карады. Себеп аталаш иним бар. Нейрохирург болуп иштейт. Национальный госпитальда. Анан врач менен таанышты. Бул менин атам жакшы карагыла деп атып, жакшы карап беришти. 1,5 ай жаткандан кийин үйгө келгенден кийин 4,5 ай ИВЛ аппарат менен жатты. ИВЛ аппаратты бизге могу жаткан кровати менен военный госпиталь берген. ИВЛ аппарат азыр да үйдө, баш жагында турат. Бывает, кээ бир күндөрдө сатурациясы түшүп кетет. Ошондойдо аппарат подключаем. А так жакшы эле. Азыр согуш турунда көп нерсесин билчү. Могу быйылкы журналисттерге эчтекесин эстей албай койду бакшы. Я стала добавлять. Анан мындай ардагер ветерандар бар го. Ошолор менен катташып турушабы булар бири-бирлери менен? Азыр атам менен тең ардагер калган жок. Жалгыз ата калды. Биздин айылда эч ким жок. Бүт ардагерге барган тең туштардын баары каза болду. Моякта сүрөттөрү бар. Мына Мореке как раз День Победыда айылда эстелик бар да. Ооба. Ошо жерде өткөзүп аткан эмелери, Морекелерде ошондой кездеги сүрөттөрү. Момунун баары ветерандар, чогуу согушка баргандар. Эч кимси калган жок. Неберелерине ачып көрсөтөсүздөрбү ушул альбомдорду? Неберелери баары көргөн. Чөбүрө. Көргөн чөбүрөлөр да. Азыр самый маленький, который еще не может запомнить, жана 4 жаштагы кызымдын баласы. Тиги бул үйдө атам небере чөбүрөсү жазып бергенде сразу эле. Менин кызымдын баласына жа үйүн ремонт жасаган кызымды. Ал кезде ал 12-де болчу. Азыр в данное время ему 25 лет Польшада. Анан эң башында айтып калдыңыз го, атам мага китептерди окуп берип атып, анан эң кызыктуу жерине жеткенде сен тамгаларды тааныганда окуйсуң депчи, ушунчалык кызыктырчу депчи. Анан сиз дагы балдарыңызга, неберелериңизге ошол атаңыздын тактикасын колдоносузбу? Неберелериме колдоном. А өзүм балдарыма мен колдоно алган жокмун. Тарбиясын, ошонун берген. Кийин булар өздөрү атамдын тарбиясын алды да. Анан киши карыган сайын айылга жашагысы келип калат дейт го. Ошол сыяктуу атаңыз айылга жашагысы келеби ата? Жок. Атам айылга жашаганга условия жок. Бир буту жок болсо. Сейчас ему прекрасно. Эртең менен памперс алмаштырганда ваннада суу даяр. Азыр ысык суу жок, но аристон есть. Условиясын түзүп алганбыз. Айланайын деп жашайт. Айылга баргысы келбейт. Бирок акыркы жолу качан барып келди эле айылга? Ой, дай бог не соврать, это было где-то лет 8 тому назад. 8... 95 жашка чыкканда, 5 жыл болуптур. 95ке чыкканда айылдан барып тоюн өткөзүп келген. Бияктан да өткөз, ана тияка барып да берди. Ошондо айыл Жети Өгүз дедиңиз? Жети Өгүз району Саруу айылы. Саруу айылы.
95 жашында барып өткөзүп келген боюнча барган жок. Андан бери 6 жыл мына. 6 жыл болуп кетти. Эми алып баралык десек да бара албайт. Ооба. Долго сидеть. Жол азабы. Өткөндө жана композитор инимдин баласы чакырып 9 май арта куттуктайм атамды деп. Араң отурду. Бир аз отургандан чарчаганын көрүп ар жакта комнатасына алып барып жаткызып анан кийин алып келдик. Экинчи алып келбейм дедим атама. Үйдө эле каласың деп. Өзүң да кыйналып, биз да кыйнайт экенсиң. Ай, мындан кийин барып эле коюнчу кыйын болуп калыптыр деди. Өзү да билип калды. Взрослый кишини көтөрүп машинеге салыш, анан кайра коляскага салыш, это очень большой объемный труд. Да. Азыр бул ваннага түшүргөндө эметкенде кыйналып калат балам. Ооба. Кыйын. Азыр ошо басышы, отурушу кыйын болуп калыптыр да атанын. Мурда 2 балдам эле 5 мүнөт эле туалетке барып өзү түшүп эле кайра барып жатып болчу. Мындан 4 жыл мурун эле. Көбүт аябай катуу кыйнап койду. Ооба. Түшүнүктүү апа. Азыр биз дагы келип алалы дегенбиз, бирок өзү чарчап уктап калганга караганда ала албай калдык биз дагы. Бирок сизге ыраазычылык апа. Бизге маек куруп берип, эң улуу кызы болуп, атанын жанында жүрүп, атанын көп нерсени сизге айтып берет. Албетте улуу баласына айтып берет да көп нерсени. Постоянно жанында жүрөм да. Ооба. Көп нерсени чогуу көрүп. Туурасында, туура эмесинде баары мен көрүп, мен билем. Ошо сизге ыраазычылык билдиребиз апа. Атан өзү менен да сүйлөшөлү дегенбиз негизи. Бирок ушундай бир жагдайларга байланыштуу сүйлөшө албай калдык. Бирок сизге ыраазычылык ошол күнүнөн баштап ушул күнгө чейин баарын айтып берип, бизге биз менен чогуу ошол маекти куруп бергениңизге. Мына бул белектер Сауле кондитердик фабрикасынан сиздерге белек. Ушуну алып коюңуздар. Атага кичине болсо дагы таттуулардан болсун. Жана сиздер менен бүгүн мен Курманбекова Альвина болдум. Биз улуу согуштун ардагери Урманбетов Асек атабыздын үйүндө конокто болдук. Биздин кызы Урманбетова Майрамкүл апабыз менен биз маек курдук. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.